Министрліктің бары 500 мың албайды. Бұл архитекторлар алады, технологтар алады. Қырғызстанда технолог деп қойды. Бұл саламаттықты сақтау имараттарын салғанда бізге технологтар керек. Қырғызстан бойынша болғаны 8 технолог бар. 8 технологтың көзін қараймыз. Анан ошоны алқағында, мысалы, өзүбүздүн аппарат министрлик 45 киши, бұл қаржы министрлигинен ғана айлық ала турган болбосо, 2236 киши мамлекеттен бир да сом албайт. Единственное министерство, который башка министрликтерден өзүн-өзү баккан министрлик болуп эсептелинет. Каржы министрлигинен бир сом албайт. Булар өзүн-өзү багат, өзүн-өзү тейлейт, өзүн-өзүн андан тышкары, алар өзүн-өзү тейлегенден тышкары дагы мамлекетке налог төлөшөт. Мисалы, Чороев Нурлан бир айлык алганда 477.368 мың сом алган. Бирок анын иш аракети 4823 гектарды тапасъемка кылган. 4 гектар эмес, 4000 гектарды тапасъемка кылган. А тапасъемка кылган, өзүңүздөр билесиңер, бардык эле тапасъемка кылганды биле бербейт. Анткени ал жерде тапасъемканы жасагандан кийин айыл болобу, шаар болобу, ошону жасаган жоопкерчиликтүү адистер жердин астындагы шунурдан баштап жерде өтө турчу турбага чейин ошо тапасъемканы түшүрүп берет. Анан ошонун алкагында курулуш иштерин баштайбыз. Мисалы, мен жеке зарплатамды айтып коеюн, менин зарплатам 64 000 сом. Менин зарплатам 64 000 сом. Биякта аппараттагы курулуш министрлигиндеги специалисттер 45 000 сом ала турган болсо, мына мен замминистр катары 64 000 сом алам. Ошондой эле мына жогорку кеңеште главный специалист 80 000 сом алат. Эсиңиздерге болсо, департамент, архитектура департаментин ошол түзгөндө буга чейин эч кандай департамент жок болчу. 54 регионалдык архитектура, мындайча айтканда, павильон менен ана согласованияны кылгандан башка өзүлөрү долбоорлорду эч качан чийчимес. Эч качан чийчимес. Частниктер чийчи, частниктер акча тапчы, частниктердин чөндөгүн толтурчубуз. Анан мына ушул депутаттардагы мектеп колобу, бала бакча колобу өзүңөр чийбейсиңерби, эмнеге бюрократизм болуп атат, эмнеге созулуп атат, ушу килейген институт болуп туруп өзүңөр долбоор чий албайсыңарбы дегенде, ушундай департаментти түзүп, күчтүү архитекторлорду алып келип, күчтүү конструкторлорду алып келип, ошонун алкагында, мындайча айтканда, көчөдөгү рынок менен, частный компаниялар менен бирге ошолордун айлыгын кармаш үчүн ушундай кырдаалга келип атат. Кечиресиз, бул 400 000 сом, 500 000 сомду ай сайын бул архитекторлор ала бербейт. Бул заказ түшсө же иш түшсө гана алат. Мисалы, мен Чороевдикин карасам, бул 4 ай зарплата албаптыр да. Заказ түшүптүр, андан кийин алыптыр. Мындайча айтканда, распределять эткенде 180-200 000 болуп калат бир жылда айланганда.